Тоодон кыргыздарды айдап келип, 100 кишини ак сууга түнөтүп, жол чубай эртесинде 60 кишини өлтүргөн. Тоодон экинчи күнү актык кагаз алабыз деп, участковый Гривановский келгенде бир далай кишини орустар балталап өлтүрүп, 60 орусту тоого жиберип, бекинип жүргөн кыргыздын катын балдарын издетип жүрүп кырып өлтүргөн. Каракол уездинен Туйкат жайлоосунун жанында коңулда жашынып жаткан 15 үйлүү кишини мужуктар Барсконго айдап келип, баарынын эшек тарамышын кыркып, денесине мык кагып, кыйнап өлтүргөн. Өлүктөрдү өртөп жиберген. Биринде өлтүргөнгө эсеп жетпейт. Кыргыздар Музарттын суусуна жакын калганда, кечке мал тамак бышырып жатканда казак орус келе жатат деген кабарды угуп, тамак ашка карабастан күн батаарда жапырт барып, кечүү жок жерден кечкенде нечен бала, катын кыз, алсыздар сууга агып кеткен. Августтун орто ченинде Кочкордон келген Канатхан менен жергиликтүү эл биригип, Токмок шаарын камалоого киришти. Оор куралданган аскерлерге туруштук бере албай, кыргыздар качып жөнөдү. Алы деген бир жигит элди качпагыла деп, атынын оозун бурду да камчылап найзасын тике сунуп, солдаттарды көздөй чапты. Алы катар турган солдаттарга жетип, бир солдатты жыга сайып өтүп кетти. Кайра атын буруп, пулемет салынган машинеге жөнөдү. Капталдан жана алдыдан атылган октор жигитти курман кылды. 20 августта Бапа, Желден, Кыдыктан 1000 жигит Актерек деген жерде иштен келген 300 аскерге учурады. 3 күн атышып, орус аскеринен 4 киши өлгөн. Кыргыздар аман калган. 25 августта солдаттар тоо жагынан курчаганда кыргыз качкан, катын бала, малы менен көчүп, Барскоонду 3000 түтүн өрдөгөн. Артынан 300 солдат куалап, 100 солдат бузук салган. 27 августта Тескейде Кырчын деген жерде качып көчүп бара жатканда Саяк чиркей уругунан 40-50 чамалуу түтүндү катын баласы менен 300 аскер кырып таштаган. Августтун орто ченинде Токмоктон 40 чамада киши Шамшынын сайы Кара Чекендиге келип атышканда Шамшы Бурана, Тынай Нурманбет элинен көп киши келип, элдин алдында Шамшылык Эшпай атчан качырып бара жатканда атыны ок тийген. 5 камалак Кошой деген качырып кирип, пулеметту атып турган солдатты өлтүрө сайган. Сентябрдын аягында эрте менен Кызарт жактан 200 чамалуу киши көрүнүп, аны кыргыздар биздин кол экен деп турганда, алар келип кыргызды ата баштаган. Ошол чакта мурунку урушуп жаткан 200 аскер кыргызга чабуул койгон. Кыргыз 2 аскердин ортосундагы аткан окко капталып, канаат найзачан атчан качырып кирип, бир аскерди сайып, жеткирбей кайта качып кеткен. 15 август күнү Тепло-Ключинск айылындагы орустар Каркыра жарманкесинен келе жаткан соодагер сарттарга жана кытайлык кашкарлыктарга кол салышкан. 500ден ашуун киши өлтүрүлүп, анын жетөөсүн дагы кыйнап өлтүрүп, 3-4 жер каздырып, 350-нү көндүрүшкөндө 100 кишини Ак суунун суусуна агызып жиберишкен. Арттан жаңырган октон улам, эл бирин-бири сүрүп, ашуу мөңгүгө жакындап баратышты. Өзөк жалгап алганга эч нерсе жок. Болгон тамагын, талканын балдарына берип, басканга дарманы калбай калган энелер сулап жатышты. Балдары таштап кете албай, же калып кала албай, ботодой боздоп тегеректе ойлап жатышты. Ашуудагы ач карышкырлар мал жандыкка кол салып, ал тургай адамдарга да кол салышты. Качкындар кокту өрдөп, жөө жалаңдап келатышты. Элдин көптүгүнөн баса албай, катын калач, кемпир кесек ызычуу. Адамдар да, малдар да алдан күчтөн тайып, аргасыздан илкип басып келатышты. Буктурмадан чыга калып, отряд ок жаадырып, элди кырып салды. Асказоону маанек кылып, жазалоочу отряд кетти дегенди угуп, шейит болгондорду жерге берүүгө чогулушту. Ар кайсы жерде эле өлүп жаткан адамдар, жаш балдар, кыздар,
жүгү менен өлүп жаткан төөлөр, жылкылар. Карга кузгун айрымдарын көзүн оңурайта жеп салышыптыр. Этке тойгон жорулар арам басып. Баргандар өлгөн жерин эле көмүп Куран окушту. Кыргыздардын өмүр бою жийип терип келген үй мүлктөрү өрттөлүп, таланып, малдары чек арадан өткөрүлбөй, жазалоочу отрядтар тарабынан зордук зомбулук менен таратылып алынган. 12 август күнү Пржевальск түрмөсүнө камалган 80 адам түрмөдөн качууга ниеттенген деген шылтоо менен атып өлтүрүлөт. Өлтүрүлгөн адамдардын көпчүлүгү Жаркен уездинен болгон, кыймылдын башчылары, айылдын аттуу баштуулары болгон. Биз тийбейбиз деп кыргыздардын куралдарын таштатып, 4 чоң таңга кылып таңып салып, куралсыз элди солдаттар менен тегерете башташат. Ал жерде 50 орус кулактары менен элди тегеректеп, элди өлтүрө башташат. Жарымын камап салат. Эрте менен тирүүлөрдү балта менен колу бутун чаап өлтүрүп, айры бешилик менен сайып өлтүрүп, калганын Пишпектеги казарманга барып өлтүргөн. Орустардан качып, эптеп Музарттын суусун кечип, арткы үйүзгө өткөнгө аракет кылышты. Сууда канчалаган кыздар, энелер, мал жандык агып кетти. Аман калгандары эптеп Кытайдын чегине өтө бергенде, алдынан даяр турган калмактар кыргыздарга кол салып, малдарын жетелеп, сулуу кыздарды алып кетишти. Каршылык көргөзгөндөрдү ошол жерден атып ташташты.